Эркебек Жумабекович, тиги жаңылыктарда жүрөт 72 мектептин 10 класстын балдары классташын сабап, перелом руки, сотрясение дейт. Бизде инспекция по делам несовершеннолетних кандай иштеп атат азыр? Кандай иштер болуп атат жаштардын арасында? Саламатсызбы, Элвира Жалалбековна. Бизге жаш жетилтүүчү инспекция ар бир шаар боюнча ар бир мектепте бирден инспектор бар. Ар бир мектепке өзүнчө инспектор. Ушундай учурларда алгоритм негизи кандай? Кантип иштешет? Бул колун сындырып койгон боюнча бул уже кылмыш. Бул эгерде колун сындырган кылмыш колун сындырган адамдын окуучунун жашы эгерде кылмышты жаза кодекси боюнча субъективе туш келе турмаса анда кылмыш иши болот. Сиздин тажрыйбаңыз көп да, буллинг деген билесиз, ал бир күндө болбогон нерсе да, бул көп жумалап, айлап, ошону аркасынан кууратып ошондой балдар бири-бирин аягында ушинтип зомбулук менен бүтөт да. Анан профилактика иштери мурда бар болчу да. Мен мектепте окуп жүргөн кезимде эстеп атам да. Азыр кандай болуп атат? Элвира Жалалбековна, азыркы деле убакта ушундай профилактика жүрүп атат. Бул жаш балдар берден мектеп иштеш керек, ата эне иштеш керек да. Жалгыз эле инспектор по делам несовершеннолетних муну баары токтото албайт. Мурдагыдай мектепке барып, класстарды чогултуп, бир жолугушуулар болбойт сиздерде? Күнүгө инспектор по делам несовершеннолетних күнүгө ушу мектепте болот. Эртең менен жумушу мектептен баштайт. Мектеп окуп бүткөндөн кийин жумуш жактан. 72 мектепте ким сотрудник иштеген билесиздерби? Элвира Жалалбековна тактап берели. Ошол сотрудникти бир чакыртып туруп, ушул кандай иштер, алдын ала бир иштер профилактика болдубу деп тактап бересиздерби? Каршы тактайбыз. Бул сураныч, бул бир. Экинчиси, мага деген активисттер кайрылып атат да, аялдар. Зордук, зомбулук күчөп атат. Анан ушул ички иштер министрлиги министр менен сүйлөшүп, донорлор менен жолугуп, мүмкүн деген Минцифры менен сүйлөшүп туруп, электронный реестр охранных ордеров ушуну качан ишке ашыра алабыз деген суроолор болуп атат. Ушул боюнча сизде жоопкерчиликтүү адамдар кимдер? Мүмкүн ошону давайте биргелешип, бир иштешип, ишке ашырып көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Рахмат, Элвира Жалалбековна. Эгерде ушундай бизге ал жагынан көмөк көрсөтө турган болсо, биз только за, да. Ошо адамдар, донорлор чыгып атышат. Алар ортодо сиздерге, видимо, еще не могут достучаться. Ошол бир конкретный адамды бекитип бербейсиздерби? Да, Элвира Жалалбековна, мен сиз менен байланыштырайын ал. Сиздер каршы эмессиздер? Каршы эмес, биз только колдойбуз андай ишти. Все, рахмат, мен мыйзамды колдойм. Рахмат.